Шайырбек Ыдышевич. Бұл законды сіз пирамиданы уюштургандарга бір катуураак чара көрсүн деп. Пирамида уюштургандарды жарнамалагандар. Бұл жарнамалагандар үчүн гана чечилген. Жанагы артисттер жарнамалап атпайбы? Мына үй өтө мынандай курулган, ушул жерге Уюштуруучуларгачы? Уюштуруучуларга отдельно өзүнүн мыйзамдары бар, каралган. Бирок мындай да. Кыргыз Республикасынын кылым жаза кодексин өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна салыштырмалуу таблица деп колдонулууга редакция, колдонуп аткан бүгүнкү күндөгү редакция, колдонулуп аткан редакциясында 221 беренеде финанс пирамидаларын уюштуруу деп туруп, ал жерге 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга жазаланат деп жазып койгон. Сиз сунуштап аткан редакцияда экинчи бул жерде мен ойлоп атам, эми азыр 221'de uyuşturucuğa dağıp bu buna 20 mingden 25 minki çeyinki ölçümde ayıp pul salınat degen girip ketip kalbayt o degen çünük boludu. Buna başka prokuraturanın orunbasarı dağı başını yıkıp atat. Bu jerde men sebep bu jerde egerde jarnama kılgandar bolgan bolsa patpunkut kılıp şerge bir A dedirtip je olbosa. Turabı? Şu jarnama kılgandarga uşul esepteşik штрафтарды жазган болсо, уюштургандарга 3 жылдан 5 жылга чейин штрафты калтырып туруп, ал жерге эч кандай штрафтын тиешеси жок эсеп туруп мен жазып коюш керек деген ушу экинчи окууда бир сунушумду берет элем. Ооба, бул жерде биз өзгөртүү дегенин себеби ушул жердеги өзүнүн основной редакциясы калат. Ошо уюштургандарга калат, негизгиси калат. Бирок биз ошол уюштургандарды жарнама кылган, реклама кылгандарга дагы каралсын деп туруп, подпункт кошуп койтабыз. Хорошо, анда мен өзүмдүн сунушумду экинчи окууда айтам. Ошондой кылып койсо жакшы. Подпункт кылып киргизбесе, бойло түшүнүктүү болуп калат деген ойду айтып атам. Туура. Рахмат, колдойбуз.